ачык айтканда таксисттин баласымын. Көбүнчө көп нерсеге жетишпей калгам. Кино бүтүп эле атам ордунан туруп чыгып кетип калды да. Дөп арас бренд катары болуп калды да Кыргызстандачы. Буга чейин деле тартсам болмок, бирок корктум. 5 жыл коркуп аттым. Кыргызстанда ушул кайрымдуулук жагына басым жасайм. Мурат Жалиев мырзаны сурабасам туура эмес болуп калат. Азыркы учурда байланыштарыңыздар барбы? Ал киши эмне менен алек? Ошо бизнести деле мен карабайм деле. Көбүнчө ушу бардык 98% келинчегим карайт. Экөөбүз деле нөлдөн баштадык десем болот. Аябай кыйынчылыкты көрдүк экөөбүз. Мен чынында келинчегиме кол көтөргөн да эмесмин да. Мен акчаларымды берип койчу десең. Красавчик болгону менен сыймыктанабыз. Көрүүчүлөрүбүзгө кайрадан жалындуу салам айтабыз. Сиздер менен ушинтип камера аркылуу, YouTube аркылуу жолугуп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн да бизде коногубуз бар. Өзүнүн ою бар, пикири бар. Кыргызстандын баягы шоу чөйрөсүндө, кино тармагында өзүнүн өзгөчө орду бар. Эмил Токтош мырза бизде конокто. Белгилүү актер, вайнер, блогер, белгилүү тамашоочу убагында. Эң алгач сизге салам айтуу менен бирге баягы убактыңызды бөлүп, баягы бир байланышканды эле макул маселе жок деп макул болгонуңузга ыраазычылык билдирем. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарга чоң салам. Ошол Кош келипсиз. Мен да кубанычтамын жолукканыма. Биз абдан кубанычтабыз сизден көбүрөөк дейм. Анан баягы сиз менен ошол маегибизди пландап баштаганыбызга бир жумага жакын убакыт болуп калды. Анан арасында бир аз сыркоолоп калганыңызды айттыңыз. Азыр кандайсыз? Бара жайындабы? Эмне болуп кетти? Бара жагы жакшы эле, кече 2 күн болуп калды. Эми толук айтып берейинби? Келин бизде кичине отравление болуп калдым. Өтө страшный отравление болуп. Азыр мына өзүмө бир аз калпка келип аткан учурум. Аз да толук келе элекмин. Ошол атак жакшы. Ден соолук жайында. Ден соолук жакшы. Оорубаңыз, ден соолуктуңуз. Анан негизи ушундан улам бир суроо жаралды да. Сиз баягы ден соолугуна аябай бир китептегидей кылып өзгөчө көңүл бургандардансызбы? Машыгасыз, балким кээ бир тамактарды жебей тандап жейсиз. Тамак боюнча жок, тамак тандабайм. Тамак тандабай эле любой эле уруп коюп жей берем. Спорт боюнча машыгып турам. Спорт машыгып турам дегенде эми баягындай неме эмес, бирок колман келет, бүт эле нерсе келет. Бүт эле мисалы жаа атканда эле спортко кирет, жаа атып турам, мылтык атып турам, чуркап турам, футбол ойноп турам. Хоббим футбол өзүмдүкү. Ошо мен да байкагамдан футболго өзгөчө жакынырааксыз. Ооба, өзүмдүн медийный командам бар, футбол Ош Сити деген футбольный командам бар. Ошол команда менен көп жерлерге барып ойноп турабыз. Эми баягы медиалар аркылуу Казакстан, Өзбекстанга чейин барып ойноп келгендерибиз бар. Өзүмдүн дегенде бул команда сизге тиешелүү. Ооба, мага караштуу, негиздөөчүсүмүн, өзүмө караштуу. Анан ошол мен достор бар, инилер бар ал жерде. Бул клубду ачуудан максаты эмне болду? Максат эми кандай десем, баягы биринчиден Ош шаарында, Ошто медийный жок да. Мисалы ошо медийный кылып өзүм түзүп, өзүм чыгардым. Андан сырткары тиги балдар деле бош жүрөт да, мисалы футбол башка жерге ойной албай, эми баргысы келет, бирок команда жок. Аларды чогултуп, мисалы инилерибиз менен, досторубуз менен чогуу 25 адам бир жерге барып, бир жума футбол ойноп ютугандай болуп каласың. Ал да өзүнчө сонун бирдеме. Абдан сонун. Акыркы учурда Кыргызстанда ошол жалпы эле медиа футболдагы, профессионалдык түрдөгү футболдагы өзгөчө бир деңгээлде өсүп жаткан чагы. Бул албетте кубандырат. Бирок ошол эле кезде азыр өзүмдүн командам деп калдыңыз да. Анын деле ичинде чыгымдар бар, түйшүгү бар дегендей. Ал жагын кантип атасыз? Эми ал жагын Элдияр деген досум бар, Ош шаарында иштеген жерин айтпай эле коеюн. Эми мындай эле иштейт, бирок ошо биздин чыгармачылыкка жакыныраак, ошолор үстүнөн караган досум бар. Ошол досум экөөбүз демөөрчүбүз. Ал 50-син чыгарат, мен 50-син чыгарам. Кээ бирде ал 60 чыгарып калат, мен 40-ын чыгарып коем дегендей. Ошо өзүбүз эле демөөрчүбүз жок, өзүбүз эле чөнтөгүбүздөн чыгарып эле. Бул негизи мындай өзүңүздөрдүн рахатыңыздар үчүн эле да, андан эч кандай пайда жок түшүнгөн. Адан пайда жок. Жа сом түшпөйт, жа акча түшпөйт, бир жерге чыгып кетпейсиң, жа андай болбойсуң, жөн эле өзүң үчүн эле. Балдарды эми жаман жакка апарбай,
чогуу өзүң менен чогуу спорт менен машыктырганча эл көрүп жер көрүп жүргөндөй деп да. Эгер мындай эсептеп көрдүңүздөрбү, медиалык футбол клубду ушундай каржылоо алып жүрүү жылына канча каражат кетип калышы мүмкүн? Жылына деле эмес, мисалы биз эми Ошто көбүнчө футбол Бишкекте көбүрөөк болот. Эми Ошто деле биз өзүбүз көп чоң деңгээлде футбол уюштуруп турабыз. Азыр эми медийный азыр жакшы өнүгүп кетпедиби? Ооба, аябай жакшы. Бирок Бишкекте көбүрөөк медийный клуб, медийный команда Бишкекте көбүрөөк. Бизде Ошто Жалал Абадта Медер деген иниде бар, анан бизде бар. Анан көбүнчө Бишкекте болот да. Биз Бишкектен Оштон Бишкекке келиш үчүн мисалы бир жумага эле келебиз. Бир жумага келиш үчүн 25 адамды самолет менен алып келесиң, кайра алып кетесиң. Бир жума тамак ашын, жатаканасын көтөрүп бергенде эле эми эсептеп кой бер. Самолет деле канча сом болуп кетет. Жылына эсептеген эмеспиз да. Эсептегенге жетишпедим, бирок бул аябай салмактуу эле чоң сумма экен. Ал үчүн сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем, жеке өзүмдүн атымдан да, ушундай спортко бир көңүл буруп, аз да болсо өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп атканыңыздарга. Анан азыркы учурда буюрса сиздерде бир чоң жаңылык болгон турат. Фильм тартып атыптырсыздар. Мен билгенден продюсер катары алгачкы фильм, Ооба, алгачкы. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Процесс азыр кайсыл учурга келди, тартуу иштери бүттүбү? Буюрса тартуу иштери бүттү. Бул баягы азыр айткандай биринчи алгачкы дебютум, биринчи кином. Өзүмдүн буга чейин кинолорго тартылып жүргөм, көп эле кинолорго. Анан тартылып жүргөндө баягы билинбейт да кандай түйшүгү бар экен. Эми актер катары келесиң, акчаңды берет, гонорарың сүйлөшөсүң, бүт нерсең гостиницадан бери даяр, машинаң менен, самолет менен алып келет, ойноп коесуң, кетесиң. Могу өзүмдүн киномдо действительно түйшүгүн көрдүм, аябай кыйынчылыктар бар экен, ошол кыйынчылыктарды уттук. Кино өзүм жалгыз мен тарта албайт элем. Эми продюсер эле болуп коесуң. А так продюсер деле эчтеке чечпейт экен да, командаң болбосо. Мен могу командада эми көп эле айтып атат, көп эле көрүп атат, өзүм деле байкадым. Жакшы команда чогулттум. Бул камеранын артында отурат Кейчи деген досубуз. Бул менин досум, менен чоң, бирок дос болуп калганбыз. Ошол досум экөөбүз режиссер. Ошонун артынан көп жерлерди көрдүм, көп адам менен тааныштым. Анан ушул кинодо көп адамдарды, жакшы командаларды, балдарды, кыздарды чогултуп, ошол команданын артынан мага оңой бүтүп кетти да, киночу. Оңой эле бүтүп кетти, анча кыйналганым деле болгон жок. Анан ушул учурдан пайдаланып башка кино студиялар бар. Алар дагы жакшы бир жардамдарын беришти. Эми жардам беришти дегенде баягы техника, азыр техника аябай кыйын экен. Техника. Анан ошо техникаларын мисалы аренда кылбай эле бир звоноктон мага мындай техника керек болуп атсам эле алып кет деп эле баардыгы эле берип, шатыр деп берип, анан ошондой нерседен мага жеңилирээк болду. Оңой өтүп кеттим. Бирок буюрса кино өтө чоң деңгээлде, өтө сонун, мен өзүм кыялданып жүргөн кинолордун бири болду деп ойлойм. Эми азыр кино бүттү, монтажын кылып атабыз. Буюрса монтажга мына 1-2 күн болду отурдук. Буюрса 4-сентябрда айта берейин. 4-сентябрда бул эч кимге айта элекмин. Инстаграмыма деле айта элекмин. Эксклюзив болуп атканча. Силерге биринчи жолу айттым, кайсыл числодо чыкканын датам. 4-сентябрда буюрса ушул жылы Дөпарас кинокомедиясы 97-98% комедия фильм, кино. Өтө жакшы, мындай мощный фильм да, мындай чын айтканда. Өзүңүз ошол тартуу иштеринен, процесстен бир рахат ала алдыңызбы? Өтө сонун рахат алдым. Азыр деле чыга элекмин ошол кинонун немесинен, дагы эле чыга элекмин. Дагы эле ошол кино бүткөнүнө бир ай болуп калды, 1 айдан өтүп калды. 1 ай болуп туруп, 1 айдан бери дагы эле чыга элекмин. Кинонун немесин сагынып атам азыр, ошо съемочный процессти сагынып, ошол ситуациядан чыга албай жүргөн учурум азыр. Кино тарткан мага жакты. Буюрса бул кино бүтөрү менен эле, демеге кинотеатрларга чыгары менен эле, буюрса ошол Дөпарас кинокомедиябыздын 2-сериясына сразу сценарийге отурабыз. Себеби кино тарткан жакты да мага. Жеке өзүмдүн атымдан да баягы куттуктайм. Бир түйшүк, бул да өзүнчө бир түйшүк да, баягы тартуу иштеринен жыйынтыктаганыңыздар менен анан баягы командаңызды айтып өттүңүз. Ийгилик каалайм баарыңыздарга, режиссер, негизги каармандар.
буюрса проектиңиздер Кыргызстандагы бир эң алдыңкы долбоорлордон болсун. Буюрса рахмат. Анан мен билгенден бул дөпарас бренд катары болуп калды да Кыргызстандачы. Эми мурда көбүнчө ошол түштүк жакта колдонулган сөз болсо, азыр бардык Кыргызстанда бул сөз колдонулуп, баягы достор бири-бирине тамашалап бир брендке айланды да. Бирок брендке айланганына 1-2 жыл эмес, көп эле убакыт болуп калды. Анан эмнеге азыр ушул жылы ушул дөпарас фильмин тартууну чечтиңиз? Буга чейин деле тартылса менимче көрүлмөк, талап кылынып турган чагы эле. Чынында мен бул сценарийди жазганыма, отурганыма 5 жыл болуптур да. 5 жыл. 5 жыл жазылды. 5 жыл отуруп сценарийге алмаштырып, экинчи немени карманды 3 жолу алмаштырдым. Анында отурат. Акыры алмашып бүткөнү бул баягы бою кичинекей инимде акыры ошого келип токтодум. Буга чейин деле тартсам болмок, бирок корктум. 5 жыл коркуп аттым. Эми тартайын дейм. Биринчиден каражат жок болуп калат, тыйын маселеси. Кийинки жылы тартайын дейм. Коркуп калам, башка киного чакырып калат, ал киного оңойчулук нерсени тандап элечи. Анан ошентип анан мына быйыл себеби кинону быйыл тартканым себеби 1 жыл мурун октябрда 2024 октябрда Марска учкан кыргыздар деген киного тартылган. Эркин Парпиевдин киносу, досубуздун. Ада дагы ушу азыркы KG досубуз режиссер болгон. Ошондо ошо кинодон мен неме алдым да. Не деп коет эле? Мотивация алдым. Ошол кинодон мотивация алып, ошол жерден күндө съемка бүткөндө сүйлөшүп отурам режиссер менен. Не кылат? Тарт дейт. Эртеси күнү келем, эмне кылайын? Тартыш керек. Досум, мынаны бүтүрүп алалы, тартыш керек. Ошол кинонун артынан, ошо режиссердин артынан мен мотивация алып туруп десем болот, мотивация алып туруп, анан көздү жумдум, рисковать эттим, тарттым, буюрса тартып бүттүк, эми жакшы чыгат го деп ойлойбуз. Ушул жерден бир баягы балким жашоосунда жаңы бир нерсени баштай албай жүргөндөргө сизден бир дем күч суранайын да. Сиз айттыңыз 5 жыл коркуп жүрдүм, камын албай депчи. Бир камерага карап кайрылып өтсөңүз, ушул кантип күч топтодуңуз жашооңузда бир жаңылыкты баштагангачы? Болбосо актерлук жагыңыздан деле сиз баягы профессионал, өтө чебер актёрсуз, ушул тармакта көптөн бери эле жүрөсүз. Анан сизде эмне кармап атты, жана кантип шык бере алат элеңиз? Кантип башташ керек экен? Эмнеден коркпош керек? Өзү бүт нерсени рисковать этиш керек деп коет го. Рисковать этиш керек өзүчө. Бирок рисковать эткенде дагы ойлонуп туруп рисковать этиш керек да. Менде эми кичине чакан бизнестерим бар өзүм деле. Бирок ошо бизнестерди ачып атканда деле рисковать этип ачкам убагында. Бирок ошо рисковать этип атканда дагы ойлонуп туруп, анан рисковать эткем да, 1-2 жыл ойлонуп, кандай кылсам болот, мындай кылсам баягы жети өлчөп бир кес дегендейчи. Могулда деле мен айтарым, рисковать этиш керек, бирок ойлонуп туруп рисковать этиш керек да. Колуңан келип атабы, ошол нерсени кыла аламын десең, анда аракет кыла бериш керек да, деп ойлойм мен. Мен 5 жыл сценарий жазып, 5 жыл тарта албай калганыма өкүнбөйм, себеби убакыт сааты келип, ушул даражага келди. Мен ойлойм, жакшы убагында тартылды деп ойлойм да. Эми кинонун мазмунунан кыскача сурайын да, баягы негизи бул кино менен сиз эмне айткыңыз келди, эмнени жеткиргиңиз келди? Комедия деп айтып өттүңүз. Эми жеке менин пикиримде комедияда кээ бирлер айтат эмеспи, ар бир кинонун бир максаты болуш керек, бир маани бериш керек депчи. Эми бул менин пикирим, комедия деген кино көбүрөөк элди эс алдырыш керек, күлдүрүш керек, андан башка максаты деле болбош керек депчи. Деген менен сиздин бул Дөпарас фильминде айткыңыз келген бир маселе барбы? Бар. Бул Дөпарас деген өзү чынында эми Дөпарас деген бир аз тайкуу немелер акбала деп коет го. Эми мындай ар бир айылда бар ал ошондой Дөпарас. Эми бул катуу тийбейт, бул болгон нерсе. Анан мен өзүм образым бул. Анан көп айта берет биринчиден, сен ошол Дөпарастан уялбайсыңбы же тартынбайсың деп. Мен эч качан уялбайм, бул жөн эле мен киного тартылган, бул образым. Наоборот, мен сүйүнөм, ошондой Дөпарастын образын ойногонума мен сүйүнөм да. Керек болсо балдарым деле кимдин баласың десе, Дөпарастын баласымын деп жүрүшөт да. Анан бул кинодо
чынында комедия көп, бирок ушул дөпарасты эми баягындай нерсени бердик кинодо. Ошол дөпарас орукчан баланын анча мынча мисалы жакшы жүргөн, мээси иштеген адамдарга караганда жүрөгү таза. Ошол нерсени берди да дөпарас. Элдер сыртта кетип атып дөпарасты көрүп алып эми мисалы билбейт да. Баягы мынтип алып, антип жүрсө, адамдар качып коет дагы. Жакшы жүргөн адамга карат, мүмкүн ал адам тигиге караганда жаманыраак да. Жакшы жүргөн, мындай түз жүргөн адам тигиги кыйшайып мынтип дөпарас болуп жүргөнгө караганда жаманыраак. Тигинин жүрөгү таза, боорукер. Ошол нерсени бердик биз элге. Буюрса көргөндө түшүнүп алат. Кыскача айтып бергенде ошол. Туура айтасыз, баягы тескерисинче менин оюмда да толук баягы бизге окшогон адамдардан коркуш керек, Ооба. Ошондой да. алдап койчу, ашыкча нерселер алып койчу. Мисалы баягы көчөдө тиги дөпарас бирөөнүн акчасы түшүп калган болсо албайт да. Алып туруп кайрап апарып берет. Жакшына жүргөн адам баягын көрөт дагы бербейт. Алып коет, чөнтөгүнө салып коет. Эми ошондой нерсени бердик. Анан негизи эле жашоодо баягы сиз айтып өткөндөй ар бир айылда бар мындай өзгөчө инсандар. Жаратканда ар ким ар түрдүү кылып жаратат экен. Жашоодо сиз учуратып калсаңыз, андай кишилерди көргөндө, бир жолугуп калганда, сүйлөшүп калганда сизде кандай ойлор болот? Кандай сабак берет алар сизге? Мен чынын айтканда мен өзү айылда чоңойгон эмесмин, шаарда чоңойгом. Ата тегим ошо Өзгөндө Саламалик деген айылда. Анан ошол айылда мен эми айылга барып турасың да. Ошондо мен ошо айылда ушундай бир досум бар. Ошол досуман мен көп сабак алдым. Себеби ал менен дос болуп, досмун эми чынында кучакташып, айылга барганда майда чүйдө көтөрүп алып барып берем. Чынында ал конок кылып тосуп алат. Баягы берерге нерсесин таппайчы. Анан ошол мен түндүктүк келинде ойноп атканда ошол баладан образды көп алдым досуманчы. Ошонун жашоосунан эле чогуу отуруп эле, чогуу сүйлөшүп атып, чогуу чай ичип аткандагы эми ал Кудай ошентип жаратып калган. Бирок ошол досумдун образын алгам мен. Ачык эле ошодон үйрөндүм, ошодон неме кылдым, сабак алып, кандай неме кылыш керек, ошонун стилинде ойнодум мен. Анан мен ошондой адамдар жолугуп калса, мен жакшы эле учурашам. Даже жиркенбейм да, эми баягы чын айтканда жиркенбейм. Кээ бир адамдар бар, жиркенишкен адамдар бар. Менде андай нерсе жок, жиркенбейм, кучакташып учурашам. Себеби мен өзүмдүн эле ролум да. Өзүмдү эле көрөм, өзүм эле ушундаймын. Ушул фильмге байланыштуу акыркы суроо болсун, бул образды чагылдыруу сизге канчалык кыйын болду же жеңил эле болду? Азыр айтып өттүңүз ошол досумдан алдым депчи. Андан атайын барбай кылыктарды үйрөндүңүзбү? Өзү кинодо чынын айтканда кинодо дөпарас деп айткан. Мага ошол 2013-жылы тартылган түндүктүк келин. Рысбек Жабиров агабыз тартканда. Ошондо дөпарас деп айтканда мен момундай деп эле айтып койгон. Анан мен ошол киного тартылгычакты тиги ошол досум менен көп сүйлөшүп отуруп. Анан ошол досумдун образдарын алып туруп, ошол досумдун эле образдарын мен киного жараттым да. Ошондой. Чоң рахмат. Анан социалдык тармактарда баягы күн ара эле жаңы роликтерди, вайндарды чыгарып турасыздар. Көпчүлүгүбүз эле байкап калдык. Акыркы учурда бери эле дегенде бир жылдай болуп калды окшойт, роликтериңиздин көбү Баяман мырза менен чыгат да. Мунун себеби эмнеде? Тандаймыңыздар кантип жаралып калды? Баяман могу тиякта отурат. Отурбай эле турат экен деп коймун. Баяман өзү бул чыгармачылыкта жүргөн балабыз. Өзү ырчы жакшы ырдайт. Анан ошто тойлорго көп чыгат. Анан өзүмө шерик кылып, себеби бая айттым го, сценарийди экинчи кинодогу немени не деп коет эле? Экинчи ролду жараткан адамды мен 2-3 жолу алмаштырдым деп, анан акыры ошол киного сценарий жазып жүрүп, ошол Баяманды ойнотом деп калдым. Анан ошол баягы киного чейин Баяманды мен элге бир аз болсо да таанылтайын,
камерага бир аз көндүрөйүн тиги бала Байманды деп ошентип мен Байманды чакырып Байманды ойнотуп бул анан неме кылбайт, уялбайт дагы. Мен жок деп бир нерсе мисалы бирөөгө айтып берем момундай кылып роль ойноп койсо жок дейт го, бул андай эмес. Любой образ ойноп келет. Анан кийин көбү жаза берет, Юма сен бул баланы жаманшылдыңдайсың, анан тигиндей кыласың, анан мындай кыласың депчи. Эми буга да Кудай ушундай бой берген, ушундай жараткан, ата күй бүлөсүнүн агалары баардыгынын бою узун. Бул деле бирок бул ушул жерде тургандарыбызга караганда Баймандын ден соолугу зыңк да, бизге караганда ден соолугу сонун, бою эле кичинекей болсо. Анан ошентип жазып калат, сен бул баланы кыйнай бересиң, анан мындай кыласың, андай кыласың. Анан айтып берем, айтып коем анан. Мен эмне аны мактап койсом бою өсүп кетмек беле депчи. Ошентип мен киного деп ошол Байманды киного тартам деп ошол вайндарга тартып ошентип калгам. Баягы роликтерди тартардан мурун ушундай келишилеби, азыр ушундай кылабыз деп сценарий жазылып, же көбү эле баягы импровизация болуп эле кетеби? Жок, мен звонок кылам, вайн бар же реклама бар дейм. Саатын ачага кел дейм, болуптур деп келет, бул эчтекен билбей эле келет. Дагы сен мындай кыласың, тараса ака ке деп эле түртүлөнүп туруп. Ошондой. Бул анда баягы киного карата даярдык эмеспи? Чогуу ушул вайндарды тартканыңыздар атайын бир долбоор эмеспи? Жок, бирок неме жок. Кинодо бул вайндагы идеялар, вайндагы приколдор, немелер кинодо кошум тиешеси жок. Бирок образыбыз бар, бою узун менен кичинекей. Экөөбүз да ошол бою узун менен кичинекейдин арасында көп приключениялар болот. Баймандын артынан көп ызы чуулар болот. Баймандын артынан менде дагы ызы чуу болот кинодо. Ошонун артынан Жашоодогудай эле койбойсуз. Ошондойлор болот. Так Инстаграмда бул бөлөк өзүнчө роль неме, кинодо мындай приколдорубуз Мен бар. сурайын дегеним баягы кино тартылып бүткөндөн кийин же болбосо бир канча убакыт өткөндөн кийин эки башка жолго түшүп кетпейби? Атайын келишим жокпу сиздерде? Жок, келишим эми Байман эле зизде болуп кетпесе, Көбүрөөк Байман мырзадан көз каранды экен да. Байман көз каранды, зизде болуп кетип калбаса, Тартылбайм деп. Тартылбайм, мен бул чакырып атат тигиндей десе эле. Жок, антпейт. Буга чейин да баягы тамашоодон баштап командаңыздар бар эле. Анан бар эле дегенден бар командаңыздар. Андан кийин да баягы чогуу бир долбоорлордо жүргөн досторуңуз бар деген. Алар менен мамилеңиз кандай азыр? Жакшы, мамилем жакшы. Бул эски дос. Булар менен мен чын айтсам бир туугандарым десем болот. Себеби могу Икрам, Кадыр, Мурат, Динка, Динара Багышбаева. Анын арасында ушу Илгиз деген инебиз бар, диджейбиз. Көп, айтор ноунеймде көп артында жүргөн балдар бар, жардам берип жүргөн балдар бар. Алардын баардыгы менен бир тууганбыз. Азыркыга чейин катташабыз, бири биз менен сүйлөшүп турабыз. Азыр келатканда 1-2 саат эле болуп калды. Кадыр менен сүйлөшүп, ал досум киноң эмне болуп атат, кандай болуп атат, эмне жардам деп ушинтип сурап турат. Бири биз менен сурап турабыз. Жакшы мамилебиз. Андан сырткары бул тамашоонун балдары менен дагы немебиз, мамилебиз жакшы. Катташып турабыз. Бүт тамашоонун мурунку сборный тамашоо менен бири биз менен катташып сүйлөшүп турабыз. Сурайын деген баягы негизи ноунейм командасынын бардык мүчөлөрү азыркы учурда көз тийбесин барыңыздар мындай орлордуңуздарды таап кеттиңиздер да. Кино сизден башка да команда баягы Кадыр мырзалар кинолорун тартып жатат. Өз алдынча ушул чыгармачылык тармакта өнүгүүдө. Динара айым болсо баягы Кыргызстандагы азыр актрисалардын алдында эң сап башында десек болот. Башка өзүнчө команда түзүп кеткениңиздер сурагым келип турат да. Бул атайын сүйлөшүлгөнбү же сиздерге ушундай иштешүү ыңгайлуу болдубу? Өтө кыйын баягындай суроо болуп калды. Бул өзүбүздүн чечимибиз десек болот, өзүбүздүн чечим. Но бирок бир жакшы проект болуп калса, жакшы бир кино тартып калабыз болсо, баардыгыбыз эми болот турган нерсе бул болот. Азыр сүйлөшүп, баягы план кылып аткан учурубуз азыр. Чогуу бир кино тартабыз деген. Ошол кинону тарткычакты бир аз өзүбүздүн калпына, өзүбүздүн немебизге бир жолго түшүп алыш үчүн ар кимибиз өзүбүзчө иштеп турабыз. Буюрса чогуу бир ноунейм бир кино тартабыз буюрса. Негизи мындай бир таарыныч же болбосо бири-бириңиздерди жок, андай нерсе жок. Бирок кээ биркилер ушинтип ойлоп калат, таарыныштар бар экен, анан тигиндей мындай деп калат. Бизде андай нерсе жок, таарыныч жок. Жөн эле мындай сүйлөшүп эле
ким менен ким кандай болот, мен өзүм, биз экөөбүз дегендей эле сүйлөшүү эле. Эми мындай биз көбүнчө сиздерди интернеттен, социалдык тармактан билгендиктен ошондой ой жаралат экен да, себеби ар ким өзүнчө баягы вайндар тартып, өзүнчө блог чыгарып, өзүнчө фильмдерде жүрүп, ар ким өзүнүн жумушу менен жүрсө, эми бизде ошондой ой жаралат экен. Мисалы кечээ кинобузда деле Икрам тартылды да. Икрамды чакырдык. Икрам Бишкекке келди. Эми дос да. Жогу канча жылдан бери командада ойнойсуң, ойногонбуз. Ал мисалы ал мени чакырса мен деле бармакмын. Бирок бирибиздин эмебизди, мамилебизди билебиз, бирибиздин кандай экенибизди билебиз дагы. Мен агамын телефон кылып койдум. Короче, Икрам, сенин съемкаң бар. Ош Бишкекке келишиң керек. Самолет менен келесиңби, машинаң менен келесиңби? Келесиң, тартыласың. Бир эпизод жакшы, бир мощный хахай эпизод бар, ошого тартыласың, болду, кетесиң. Сен болду дос, келди, келгенден кийин дагы тиги командадагы кыздар, балдар айтып атпайбы, Йомбайке, Йомасага барып экен. Тартылып бүткөндөн кийин кана суу пуу мындай бир нерсе алып келип берсең болбойбу десе, болду деп ал барып магазинден суу пуу алып келип турса, командадагылар айтып атпайбы, сага барып экен дейт. Бекер келип атат притом ойногон. И притомбуз дагы суусундук сурап атасың. Себеби доспуз да, дос болгон. Ал деле эртең бүрсүгүн мен деле чакырса мен деле ошентип барам. Ошол. Сонун мамилеңиздерге да көз тийбесин. Анан сиздердин ушул Нонейм командасыны сурап аткандан кийин Мурат Жалиев мырзаны сурабасам туура эмес болуп калат. Азыркы учурда байланыштарыңыздар барбы? Ал киши эмне менен алек? Арада бир аз сыркоолоп калган жөнүндө угуп, маектерин көрүп калдык эле. Баары жакшыбы? Азыр жакшы. Азыр ден соолугу жакшы. Той топурларда жүрөт. Ал мамилебиз жакшы, сүйлөшүп турабыз. Бирок бир аз эс алуу немесинде жүрөт азыр. А так баары жакшы эле. Буюрса кайрадан ушул кино тармагында делби күтсөк болот, себеби Күтсөк болот, эми ал өзүнүн аракети да, өзүнүн аракетинен буюрса эми өзү планда бар да, эми мүмкүн чыгам дейт, мүмкүн чыкпайм дейт. Эгерде чыгам десе өзүнөн чыгат. сиздерден сунуштар болобу? Балким ушундай рол бар эле деп чакырган учурлар болду эле. Эми анчалык боло элек, но бирок баягындай КВМ болуп турганда болсо жюри-бурилерге чакырып турат. Чакырып турабыз, келет, той топурларга келет, чогуу той алып барабыз дегенде чогуу келет. А так кино жагына неме боло элекпиз да. Каяктан өзүбүз эң биринчи кино тартып атабыз го. Сонун ушу достугуңуздарда бекем болсун, көз тийбесин. Анан негизи эле жашоодо өзүңүздү кандай доспун деп эсептейсиз? Сиздин досторуңуз кандай? Айтайынбы? Айта бериңиз, ал жактан сурабай эле. Жок, себеби көрдү да. Досторду, кандай досторум жакшы досторум бар. Өзүм дагы доско жакынмын. Досторум өтө жакшы десем болот. Мен баягындай өзүм поколениямда, өзүм жашымда тең досторум дагы бар. Өзүмөн чоң досторум бар, өзүмөн кичинекей досторум дагы бар да. Бардыгы менен бирдей достой мамилебиз. Кичинекей дос менен эми 1-2 жаш кичинекей бала деле дос да. Аны өзүмдүн поколениямдагы достор менен достоштуруп койгонбуз. Момунда аралашып дос болуп кеткенбиз. Достун досу болуп кайрылдыңыз болуп, Могу кинодо, ошол кинондо бир неме кылып коеюн. Ошол достор бар болгон үчүн чынында көп нерседен неме болбадым, кыйналбадым. Келет, тигинси келет, досум эмне керек? Онсуз ону кылат. Тигинси досум бирөөсү жалал абадтан келет. Бир нерсени көтөрүп келет, бир досубуз күндө келет, короче. Шылса досторум өтө жакшы. Доско баймын. Сиз өзүңүз ошол досторуңуз берген нерсени кайра бере алып жатам деп ойлойсузбу? Буга чейин бергем, дагы берем. Могу эми берип эле жүргөм. Дос, ошо айтып атпаймынбы, доско жакынмын деп. Мен дос эмне болсо мен биринчилерден болуп чыкканга аракет кылам. Эми жакшылык, жамандыкта биринчи болуп чыгам да. Доско жакынмын. Анан негизи эле өзгөчө ушул эркек балдардын, эркек адамдын баягы аябай көп убактысы достору менен өтөт эмеспи? Жумуштан бошосо деле, эс алуу убактысы деле. Анан досторубуз менен биздин жакшы күндөрүбүз, анан кыйынчылыкта бир жардам берген күндөрүбүз аябай көп да. Ошолордун ичинен балким сизге өзгөчө бир таасирленткен кайсы бир досуңуздун бир жакшы күнүнбү же сизге бир өзгөчө учурда кол сунганынбы эскерип айтып бере аласызбы?
колсун Балким бир позитивный учур болсо деле өзгөчө бир көбүнчө эстеп сизге жакшы бир сезимдерди. эми андайлар көп досторум бар. Эми чында кайсы бирин айтып берсем деп атпаймынбы эми. Ойлонуп ала бериңиз, биз шашпайлы. Адилетти айтып берип коеюнбу? Короче, кайсысын айтып берсем эми? Адилетти айтып бериңиз. Чында досторум көп эле кол сунган досторум бар. Жардам берген досторум бар. Баягы 20 досум, любой проблема эмне болсо 24кө жети звонок кыл деген ошондойго достойный досторум бар. Көп случайлар болот. Түн жарымда звонок кылгандар болуп калат. Чыгылса эми бир эле досум эмес да, кол сунган досторум аябай көп болгон. Эми бар бирин бирден айтышпы, бирөөсү жакшы жакта, бирөөсү жаманыраак жакта. Короче, бар да. Мындай сурайынчы, анда балким жана 24/7 деп эдиңизби? 24/7 буюрса байланыш, кандай гана учур болсо жардам берем деп, бирок ушундай учур болуп баягы сиз өзгөчө жакын көрүп достордончу. Бирок ушул керектүү учурда ал өзү сөзүндө айткандай же сиз ойлогондой болбой калган дос болдубу жашооңузда? Жок, болгон эмес андай. Бирок аларга звонок кылган эмесмин да. Аларга звонок кылган эмесмин. Өзүнө ишенген, ошон мен ошол сөзүнө турган балдарга звонок кылгам, бирок ошолордун баары да келип берген да. Убагында эми ар кандай болуп калат, мисалы проблема болуп калат, же бир нерсе болуп калат, же машинаң бузулуп калат, көчөдө калып кетесиң, талаада калып кетесиң. Алыста талаада калып кеткенде деле звонок кылганда бир досум түн жарымга карабай келип алып кеткен да. Бул ошондой ситуациялар. Так беркиндей досум, барго достордун арасында досум 24/7 десең, анан тээп карап койган, болду сен звонок кылбайм дегендейчи, алдын ала билип коюп, аларга звонок кылбайсың да. Ошол. Үй бүлөңүз жөнүндө сурагым келип турат. Азыркы учурда канча балаңыз бар? 2 балам бар. 2 уулум бар. Чоң уулум 5-класс, экинчи уулум 3-класс. Келинчегим ошол 4 тууган, кичүүсүмүн, ата энем бар. Балдарыңызга азыркы учурда баягы тарбия берүүгө да жаштар, сиздердин курактагы, биздин курактагы өзгөчө маани берип башташты го. Баягы китептегидей кылууга аракет кылыпчы. Ошол максатта анан кээ бир учурда балдарды ашыкча кысып койгон учурлар бар да. Сиз тарбияга кандай көңүл бурасыз? Каякта тарбия, биякта жүрсөм. Тамаша, мен ошол тарбия колдон келишинче тарбия берем. Урбаганга аракет кылам. Сөз менен түшүндүрөм. Анан билбейм мен башкалар кандай тарбия берет, бирок мен көбүнчө тамаша иретинде тарбия берем балдарыма. Сүйлөп атып, бир аз күлдүрүп, тамаша айтымыш болуп, анан ошол нерсени мен ойлойм, өзүмдүн жеке оюм, ошол нерсени бала жакшы кабыл алат да. Тамаша иретинде айтып, кичине урушуп келатып туруп, мындай кылып күлдүрмүш болуп коесуң, кайра урушуп коесуң. Ошол нерсени бала жакшы кабыл алат. Билбейм, менин балдарым жакшы кабыл алат дагы, ошол нерсени экинчи кылбайт да. Анан мен балдарым көбүнчө 2 уулумду спортко берем. 2 уулум экөө тең футболго барат, таэквондого барат. Кече ушул кино тартып жүргөндө деле ошол экөө таэквондо Азия боюнча экөө тең чемпион болуп, бирөөсү өзүнүн весинде, бирөөсү өз весинде биринчи орунду алып чемпион болушту. Өздөрүнүн немеси боюнча, вес боюнча Азия боюнча чемпион болушту. Куттуктайбыз. Рахмат. Анан ошол көбүнчө ушул бала чаканы азыр спортко бериш керек го деп ойлойм. Себеби убагында каякта биз эми ар кимдин жетишпей калган нерсесин бериш керек. Мен мисалы ушул көбүнчө эми таксисттин баласымын, ачык айтканда таксисттин баласымын. Көбүнчө көп нерсеге жетишпей калгам. Эми ал нерсе айланып келип тыйынга такалат. Анан ошол өзүм жетишпей калган нерселерге ушул балдарым көбүнчө берем. Мен өзүм ушул спортко көп жетишпей калгам, спортко берем. Окууга жетишпей калгам, балдарымды окууга берем. Ошол.
Баягы жетишпей калгам дедиңиз го, анан баягы ашыкча эркелетип койгон учурлар болбойбу? Ошону кантип бир баланста сактайсыз балдарыңызга? Бир кенендик, эркиндик бергенде. Мен биринчи очередь балдарыма акча карматпайм. Акча карматпайм. Эми копилка чогултушат, бирок өзүм салып чогултуп берем. Өзүм мынанча сом деп туруп салып берем. 5 алсаң мынанча сом акча салып берем копилкаңа дейм. Бирок балдарымы көбүнчө ушул биринчи очередь акча жагы менен оорутпаганга аракет кылам. Кече мен барып неме кылсам 5 сом кармап жүрүптүр. Анан 5 сом кармап жүрүптүр эле резко карап баягы жиним келип карай калсам, папамдын мамадан апаман сурадым деп баягы неме болуп атат да. Анан менин оюмча ошол көбүнчө ушул акчага неме кылбайм, басым жасатпайм. А так бир нерсени алып берем. Мисалы бар, велосипедтери бар, PlayStation'дери бар, бар да. Бирок аны жөнүнөн туруп алып бербейм. Мисалы спорттон утуп келсең, мен сага мынанча алып берем, мына PlayStation алып берем дейм. Сабактан жакшы ойносоң, окусаң, велосипед алып берем деп. Ошо көп нерсени ушул өздөрүнүн тарбиясы менен мен айткандан кийин ошол нерсени кылса, анан алып берем. А так мындай жөн эле барып туруп жүр балам деп эркелетип алып бербейм. Сонун техника экен сиздики. Анан баягы тамашалашып сүйлөшкөнүңүздө менимче аябай жакшы, балдар жакын болот. Анан кээ бир учурда баягы атадан коркуп туруш керек деп айтат го. Туура бир аз сүрөө болуш керек, бирок аябай коркуп калса балдар менимче ичиндегисин айтпай, кийин алыстап калышы мүмкүн, Анын жанында сиздин ушул ыкмаңыз аябай жакшы экен. Анан өзүңүздүн баягы көбүнчө мүмкүнчүлүк болгон эмес андай деп айттыңыз. Балдарыңыздын бир кыялдары жөнүндө сүйлөшөсүзбү? Алар көбүрөөк эмнени максат кылат? Балким сизге окшоп ошол чыгармачылык чөйрөнү максат кылганы бар. Мен чоң баламды ошол немеге чыгармачылыкка жакыныраак кылам. Көбүнчө азыр деле көп немелерге тартылат, кинолорго тартылат, клиптерге тартылат. Анан билбейм эми. Ушу кесип тандоодо негизи эркиндик коесузбу же өзүңүз багыттап жок? Жок, эркиндик эле коем го дейм. Эркиндик эле берем го, өзүм эмнени кааласа. Эми, конечно, жаман нерсени айтса, жакпай аткан болсо, бир аз оңдогон аракет кылабыз. Көбүнчө эми бирөөсү айтат, мен футболист болом деп эле айтат. Анда футболист болсоң давай окууну да, футболду да алып кетем, экөөнүн бирөөсүн алып кетесиң деп эле коем. Эми азыр деле жаш, бирок алдыда да көрсөтөт кандай болушту. Сизде мисалы ошол балдарыңыздын жашында бир кыялданып койгон, бир максат койгон учуруңуз болуп, баягы бирок жашоонун баягы шартка жараша бүгүнкү күнгө чейин баягы ишке ашпай калган кандай кыялыңыз болду эле жаштыктан? Жаштыктабы? Азыр аябай белгилүү болуп атат го жаштарда детский травма депчи. Балким бир кичинерээк детский травмалардан. Детский травмалардан дегенде мотоцикл деп ойлойт элем. Ошол бар эле менде, мотоциклым бар эле. Көп нерсе мотоцикл деп. Анан ошол нерсеге жеттим. Өзү мотоцикл айдай албайм. Айдай албайт элем. Анан коркот элем. Бир жолу айдап жыгылганмын да, мотоциклдан катуу жыгылып, ошо боюнча мотоцикл айдабайм болду деп. Анан могул жакын эле болуп калды. Ошо өзүмдүн ушу жаш кезимдеги кыялым мотоцикл алам деп турган өткөндө барып алдым дагы. Рисковать этип эле айдадым. Баягы жыгылганга чейинки нерселерди билет экенмин да айдаганды. Ошол нерсе менен жыгылганга чейинкини алдым дагы, тебип кеттим. Пока жыгыла элекмин, Кудай сактасын. Бирок мындай шаарда айдабайм. Көбүнчө тоолорго айдап чыгам. Анан балдарыңыздын апасы жөнүндө бир аз сурамым келип турат. Сиздин жумушуңуз деле эме? Азыр Бишкектесиз. Ага чейин деле баягы концерттер болуп, же бир съемкалар болуп, кесибиңиздерде ушундай үйдө да дайыма боло албайсыздар да. Бул учурда кандай сизге бир ашыкча кандай десем, нараазычылыктары жокпу? Туура эле түшүнөбү? Жок, түшүнөт. Мен убагында башында эле айткам. Мен чыгармачылыкта жүргөн бала болом. Чыдайсың деп айткам. Ошол нерсени жакшы өзүнө сиз неме кылып кабыл алган. Көп поддержка кылат мага. Көп поддержка кылат. Анан мен көп ушул чет жактарга чыгып кетем.
анан баягындай капа боло бербейт, капа болбойт. Эми конечно кичине капа болот, бирок башкалардай эмес да, эми мисалы. Анан көбүнчө поддержка кылат, көп поддержка кылат, түшүнөт. Анан ошол поддержка берген үчүн ушундай көп даражага жетип атам деп ойлойм. Экөөбүздүн ишибиз деле бир, келинчегим экөөбүздүн бизнесибиз бир. Ошо бизнести деле мен карабайм деле. Көбүнчө ушу баардык 98% келинчегим карайт өзү. Мен барам кальпле реклама кылып коем. Бирөө келет, момдай деп сурап калат да, могу кафеде эмнени иштетесиң, тигинди иштетесиң десе, эмне деп жооп беришимди билбей туруп, бакем номерди жазып аласыз, ушу менен звонок кылып сүйлөшөбүз деп. Ошондой. Көбүнчө айтат эмеспи, мисалы кайсы бир кыз менен таанышканыңызда баягы турмуш курганга чейин баарыбыз өзүбүздү идеалдуу көрсөтөбүз да. Анан жакшы сапаттар деле болот, мисалы башкача, анан турмуш куруп көбүнчө бир 2 жылдан ашуун жашагандан кийин жаңыдан тааныйсыз депчи. Сиздин балдарыңыздын апасынын жакшы, өзгөчө сизди таң алдырган кандай сапаттары кийин ачылды? Кайсынысына аябай ыраазы болуп кетесиз? Ачыла элек десең. Жок, экөөбүз чынында эми баардыгы эле ошондой болгон. Баардыгы эле үй бүлө, баардыгы эле жаш үй бүлө ошентип тиричилик менен чоңойгон. Экөөбүз деле нөлдөн баштадык десем болот. Аябай кыйынчылыкты көрдүк экөөбүз. Өзүбүздүн жаңы төрөлгөн 1 жарым жашында балабызды бир өзбечке эжеге каратып коюп экөөбүз иштейт элек. Келсең баягы өзбечке эжем чын жүрөктөн карап берет эле, акчага карап берет эле. Анан кечинде баягы баланы алганы барсаң өзү уктап аткан болот, баягы балам өзүнчө бир жерде кыйкырып бир нерсе болуп аткан болот. Ошондой нерселерди кылып тиричилик кылдык. Экөөбүз тең нөлдөн неме кылдык, баштадык десем болот. Анан пока что ошону деле көргөм. Бар ада немесчи. Неден жакшы жагы деп атасың. Сизге кандай жакшы сапаттар ачылыш болду? Балким жакшы сапаттарын чогуу ачтык десем болот. Мындай болуп атат да. Негизи эле баягы кыргыз эркектери көп мындай ачык, ыраазычылык же болбосо бир эмебизди ачык айта бербейбиз да. Сизде да ушул нерсени байкап атам да. Балким бир уруксат берсек, ушул балдарыңыздын апасына кайрылып бир жанында айта албаган сөздөрдөн бир айтып бересиз. Мен акчаларымды берип койчу десең. Мен эмбанкка салдыра бербей, мындай салып койчу мага, өзүм салып турайын десең. Жок, айта турган эч нерсе жок. Мындай түзмө-түз эле сүйлөшөбүз. Анан көбүнчө тыйын жакта мен немем проблема да мендечи. Мондай ал жактан бул жактан 2-3 жактан акча салыш керек болуп калса, мен мандраш болуп калам чынында. Башым жетпей ойлонуп, баягынын бир мынтип эле берип койгон нерсени 85 жолу калькулятордон эсептеп атып берем да. Анан ошон үчүн келинчегим неме кылат. Канчасы мынаны салып коюн, өзүң салып берчи дейт. Жок дейм да. Мен айтканда саласың деп коем. Анан саларда ага жазып коем, мынага мынча сом, мынага тигинче сом, мындай. Башың оорубайт да. Отуруп басып салып эм банктарын жазып коесуң, кетип каласың, алып отуруп алып туруп тик салып коет. Кыска айтканда, сиз ашыкча баягы нерселерге баш оорутпай жыргап эле жүрөт турбайсызбы, э? Ооба. Чынында ошентип эле жүрөм, антип элечи. Түшүктүү. Мен сиздин Instagram баракчаңыздан бир сүрөт көрүп калдым да. Мага өзгөчө таасир берди бул сүрөт. Азыр сизге да көрсөтүп анан сурайын. Могул сүрөт аябай сонун экен. Кийин бул жака заставкага да коебуз. Ата бала небере деп описаниясына жазып турсуз. Бул сүрөттү көргөндө балким кээде кайра баягы сүрөттөр жылдырып, ушул сүрөт сизге жолугуп калганда кандай сезимдер болот, эмне ойлор болот сизде? Мен могул кайра ушул өзүмдүн балам отурган жерге отургум келет. Ошол жашка отургум келет. Анан өтө сонун сүрөт бирок. Аябай сонун. Көз тийбес. Сонун сүрөт. Анан бул чынында бул баягы Кыргызстан курама командасы биздин Акшумкарлар футбол ойноо, футболдо ушу площадьта чоң экранда футбол коюп берген. Ошондо барып үчөөбүз тең чогуу балет этип, ошондо отуруп ошол жерде түшкөн сүрөт.
Бул сүрөттө 3 киши турат, азыр бул жака кийин заставкага да коебуз буюрса. Анан бирөөсү сиз, бирөөсү атаңыз, уулуңуз. Ушул эки инсандын эмнелери менен сиз өзгөчө сыймыктанасыз? Мейли үчөөнү дейинчи. Ушул сүрөттө 3 кишинин эмнелери менен өзгөчө сыймыктанасыз? Биринчи атамдын тарбиясынан сыймыктанам. Ошол атамдын тарбиясын мен өзүм балдарыма кылган аракет кылып көрөм, бирок дагы эле кыла элекмин ал нерсени. Кыйын экен, эми чынында кыйын. Атамдын тарбиясы, атанын тарбиясы башкача го. Пацанды эмне деп айтсам, чынында шок да. Балам чоң өтө шок. Анан бунун ошол бая айткандай эле окуусунан мага ошол эле керек өзүчө. Бүт эле ата энеге ошол эле керек болсо керек. Тарбиясы, окуусу, анан спорттон да. Мен ошол көбүнчө баламдын тарбиясы, анан спорттогусу мага аябай жардам неме берет да. Дух көтөрөт, мындай сүйүнөсүң, аябай сүйүнөсүң да. Сүрөттө 3 киши өзүңүз турасыз. Өзүңүздүн эмнеңиз менен сыймыктанасыз? Красавчик болгону менен сыймыктанам. Мен сизди абдан жакшы түшүнөм бул жагынан деп эле. Аша бул өзүмдүн эми кандай десем, ошол үй бүлөң бар, ата энең бар, бала чакаң бар, бир туугандарың бар, ошонусу. Эң негизгиси ошол. Ошонусу менен сыймыктанам. Атаңыз жөнүндө сурадым, анан даярданганда бир рилсты да көрүп калдым. Апаңызга жазып, баягы атынан кайрылыпчы, анан ал сизге жооп жазганычы. Атынан кайрылып кандайсың десеңиз, жакшы деп барасыз өзүңүз депчи. Негизи дайыма эле ушундай сүйлөшөсүздарбы? Кече эле жакында апам мына окуп берейинби? Чынында ушундай тамаша кылып турат апамчы көбүнчө. Азыр. Муну жазыптыр бир күнүчү. Кече канчасы десем болот. Воскресенье экен, 22-июнда жазыптыр да. Балам дейт. Ийгиликке жетүү үчүн биринчи жалкоо болбоо дейт. Экинчисинен коркок болбоо, үчүнчүсүнөн уйкучу болбоо, бекерчи болбоо, ачууланба деп жазыптыр да. Жазган экен анан мен баягы ыйлай турган смайлик жөнөттүм да. Апа деп неме кылсам, смс голос жөнөтүптүр. Балам, мага ММК салып койсо. Ошондой кылып тамаша иретинде көп сүйлөшүп турабыз ата энебиз менен. Атам деле тамаша кылып, "Эй бала, үйүң бар, унутпадыңбы?" деп ушинтип чалып турат, сүйлөшүп турабыз. Негизи сыймыктанышабы сиз менен? Сыймыктанат го. Башында атам баягы түндүктүк келинде киного тартылып, анан киного чакырдым. Киного чакырганда мага чейин киного тартылып атам, чоң кино, чоң деңгээлде кино деп баягынтип айтып жүргөм да. Анан кино чыгып, анан баягы закрытый показга чакырып, анан ошол жерде көрүп отуруп, анан кийин кино бүтүп эле атам ордунан туруп чыгып кетип калды да. Анан кино бүттү, баягы сүрөткө түшүп, анан сыртка чыксак атам темеки чегип туруптур да. Анан өзү отдельно чакырды, беркесең деп. Барсам анан кийин ошол жерде айтты атамчы. Ушуга чейин ушундай киного тартылып атам, мындай деңгээлде киного тартылып атам деп мактанган. Ушундай тарбия бердим беле мен сага. Уят го бул киного, мындай киного тартылганың, орукчан болуп ойногонуң. Мага бул кино вообще жакпады деди. Деп туруп машинасына отуруп туруп, апамды алып кетпей өзү эле машинасына отуруп туруп капа болуп кетип калган. Чынында бир ай сүйлөшпөдүм атам мененчи. Бир ай капа болуп жүрдүм. Атам да капа болуп жүрдү, мен да капа болуп жүрдүм. Неге жакшы эле киного деп коем. Эми көрсө атага баягындай экен, жаман көрүнүп калат экен. Эми ушундай буга чейин ушунча мээнет кылып келип туруп, ушинтип өзүңдү ушундай даражага киного тартылып койдуң деп. Анан кино чыгып туруп, элдердин баардыгы дөпөрас деп бергенден кийин бир балда атам мен баягы дөпөрастын баласымын. Гайга түшүп калса, мен баягы дөпөрастын баласымын. Жа болду ака, кете бериңиз. Азыр сыймыктанат азыр. Азыр эскертип койдуңузбу, дөпөрас жөнүндө целый фильм тартылып келди, өткөндө келип, киного келип, тамак ашым көтөрүп алып келип, оштон келип, анан биз кино чоң бир немесин тартып атсак келип отурат да, анан баягы жерден көрүп, команданы карайт. Командада 30 чакты адам жүрөт да.
мынтип карайт да режиссер досубуз менен сүйлөшүп жанына отургузуп койгом, отуруп алган. Ал жанына отуруп турат да, ушуну үчөңөр эле тартып койсоңор болот. Биз убагында Жан-Клод Ван Дамды тартканда 5 эле тартып койгонбуз, баягы Поцелуй дракона тартканда да. Ошо ал заман эми билбейт да кандай кинонун артында кандай. Бул сиздин баягы шайырлыгыңыз, тамашакөйлүгүңүз да ошол ата энеңизден окшойт анда. Менин оюмча ошондой эле го дейм. Бирок бизде урук да жок. Чыгармачылыкта жүргөн ырчы же кудул же мындай актер эч ким жок. Мен ошо Таятамда бар го деп ойлойм. Таятамдык мага келип калган го деп ойлойм. Таятам комуз чертчү аябай күчтүү. Таятамды деле мен мындай жакшы көрө албай калгам. Бирок Элес Булаас билем. Киносунда көрүп турабыз. Саманчынын жолунда бир жерде комуз чертип тартылган жери бар. Саманчынын жолуна Таятаңыз комуз чертип тартылган. Ошол жери бар да. Вот ошону көрүп алып туруп ойлоп калам. Ушу Таятаңдыкы келген окшойт мага депчи. Бирок комузу келбей калган да. Комузу келгенде жакшы болот эле. Чертип берет элем да. Ошо. Сон ата энеңиздин сизге баягы сураганда эле ар бир атанын, апанын бир өзгөчө баягы фишка сөзү болот го. Кайсыл сөздөрдү сизге аябай көп айтат? Кайсыл насаатың бар экен? Мен көбүнчө жолдо көп жүрөм. Түн жарымда, күндүзү көбүнчө түн жарымда жүрөм. Апамдын биринчи эле сөзү ошол акырын кел, уктап калба. Ушул эле сөзүн көп угам. Анан атамдын сөзү ушул бала учуп кетпе деген сөзү бар. Эми учуп кетпе дегени жизде болуп акында адам тоготпой калба деген сөзү. Ошо атам сөзү ошол сөз эле көп кармап турат го деп ойлойм. Ал болбосо мен деле учуп кетсем керек эле. Бирок нарагыңан да өзүңдүн нарагыңан ал учасыңбы, учпайсыңбы ал кереги жок нерсе да. Мен андай болгон жактырбайм өзү. Кичпейил болгон жакшы көрөм. Элдер менен аралашканды жакшы көрөм. Көчөдө деле жүрө берем. Баягындай нерсем жок. Жылдыз орусу менен деген темам жок менде. Ошол. Такыр болгон эмес буга чейин? Жылдыз орусу? Жок, буга чейин такыр болгон эмес го деп ойлойм. Мен кичисине деле чоңуна деле бирдей мамиле кылам. Эми билбейм. Бир аз бир жерден болуп калышы мүмкүн, бирок эми ойлойм андай деңгээлде жылдыз орусу менен кылган эмесмин. Анан баягы кыска бизнесиңиз жөнүндө сурай өтөйүн. Биз билгенден көбүнчө сиз ошол бургерныйларды иштетесиз, Ош шаарында, Ош облусунда. Азыркы учурда ийгиликтүү эле иштеп атабы алар? Ийгиликтүү эле, жакшы эле. Айтып өткөнүңүздөй көбүнчө келинчегиңиз көзөмөлдөйт ал жакта. Сыр болбосо ошону баягы иштетип жатканыңыздардын пайдасы мээнетин актайбы? Канчалык? Мээнетин актаган үчүн кино тартып атам го десең. Демек ошол бизнестин каражатынан пайдасынан кино тартылып жатат да? Кинодон мен неме кылган жокмун, спонсор издеген жокмун. Чыгып атты, эмне деп коет эле, тигиндейди. Бирөө акча берип, анан кайра анын акчасын чыгарып бересиң, анан процентке турат. Инвестор деп коелу. Инвесторлор аябай көп чыкты. Өзүм эле баягы айтып аткан досторумдун арасынан 4-5 чыкты инвестор. Америкада бир досум бар, ал деле инвестор болом деди. Анан чынында кызганып койдум окшойт. Инвестор болуп, анан тиги менен өзү бирөө менен иштешкенди жаман көрөм. Анан досторума туура эле түшүндүрдүм. Болсоң спонсор бол. Мындай адуш эле. Болбосо досум инвестор болбой эле кой, кылбай эле коеюнчу деп өзүм рисковать этип, өзүмдүн эле чөнтөгүмөн тарттым. Анда мен түшүнгөнүм боюнча Дөпарас фильминин негизги инвестору Йома бургерлердин ээси келинчегиңиз турбайбы? Канча процент доляга отур деди? Ага бир машина алып берсем болот деп коеюн. Тамаша. Туура эле десең. Бирок негизинен ушул Йома бургерден түшкөн каражатка фильм тартып атасыз десек туура болот, Туура болот. Азыркыга чейин да анда сиздин негизги тапкан каражатыңыз ошол бизнес. Эми Йома бургер десе, Йома бургер эмес, башка деле бир-эки башка деле бизнестер бар эми. Анан эми көбүнчө ушу кайсыл тармактарда сыр болосуз? Эми жакшы тармакта эле, жакшы тармакта, жаман тармакта беркиндей андай нерселерди ачканды жаман көрөм.
ичимдик чеккен мындай тигиндей мындай нерселерди ачканды, бизнес ачканды жаман көрөм. Жакшы эле нерсе да, бизнестер бар. Эми ошол жактан түшкөн акчага жардам бергендер болду, кичине баягы мындай от души эле деп мынтип салып койгон инилерибиз болду, достор болду, агалар болду. Ошолордун дагы кичине болсо дагы алардын акчасы дагы жардам салым кошулду. Ошол. Анан азыр көп нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Ата энеңиз, апаңыз, келинчегиңиз, өзүңүз жөнүндөчү. Анан тилекке каршы акыркы учурда баягы Кыргызстанда ар түрдүү окуялар болуп кетти. Өзгөчө айымдарыбызга болгон баягы туура эмес мамилелер, зордук, зомбулук дегендейчи. Ушундай кабарларды укканда сизге кандай таасир берет? Кандай кабыл аласыз? Мен баягы өтө эле жаман кабыл алам. Баягы эми чынында аял затын сыйлаш керек. Аял затын эми билбейм, эми баягылар кантип сыйлабайт. Мен чынында келинчегиме кол көтөргөн дагы эмесмин да. Кол көтөрүп урган дагы эмесмин, монтип шилтеген дагы эмесмин. Эми андай убакыттар келет, болот. Үй бүлөдө жүргөнүңдө ургуң деле келип кетет, шилтегиң деле келип кетет. Бирок ошол даражага келгенде резко башка жакка бурулуп туруп деп туруп дубалды уруп коюп, болду кетип каласың да. Мисалы, ошол нерселерди ошол киши деле ошондой кылып койсо, андай нерсе болбойт эле да. Ушул маселеде уулдарыңыз менен эми азыр бир аз жашыраак, келечекте бир сүйлөшүп, эмени ойлойсузбу? Ошолорду окуганда уулдарыма ушул багытта тарбия берсем экен деген ойлор болобу? Болот. Берем, и так эле берем. Азыр деле берем. Азыр деле мектепте көчөдө ойноп жүргөндө деле айтам, кыздарга эми болот да, жаш балдар келип беркин чачын тартып коет, тигиндей кылып коет, мындай кылып коет. Ошонткени деле айтам азыр кыз балага тийбегиле. Наоборот, кыз балага жардам бергиле деп айтам, көбүнчө ушинтип айтам. Анан экинчи балам көп жардам берет, кыздарга, аяк бияктарга жардам берет. Анан булар бир нерсесин көтөрүп чогот, тигиндей кылат. Чоң балама баары бир урган боюнча туруп кетип калат. Негизи сиздин ушул жашоодогу бүгүнкү күндө алдыга койгон максаттарыңыздын ичинде, кыялдарыңыздын ичинде эң чоңу буюрса, кайсы бир деңгээлге жетсем, ушуну сөзсүз аткарышым керек деген кыялыңыз кайсы? Эми ар кимдин кыялы көп дем, кыялдар көп. Анан эми менин оюмча, менин өзүмдүн жеке кыялым эми буюрса ошол нерсеге жетем деген ойдомун. Кыргызстанда ушул кайрымдуулук жагына басым жасайм деп көп неме кылам. Эми азыр деле кайрымдуулук кылып турам, көрсөтүп деле кылам, көргөзбөй деле кылам. Анан ушул менин бир өзүмдүн жеке бир мечтам. Ушул Кыргызстанда муктаж үй бүлө жок болууну каалайм да. Ошол нерсеге жетемин деген ойлорум бар. Буюрса меники ошол эле го дейм. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Аябай сонун өзгөчө кыялыңыз бар экен, ошол кыялыңызга жетүү насип кылсын. Баягы 1 саат убактыбыз да өтүп кетти. Буюрса аябай бир башында айтып өткөнүмдөй өзгөчө ойлор айтылды. Сизге да бир жолу ыраазычылык билдирем. Ушундай убактыңызды бөлүп, азыр баягы фильмдердин үстүндө иштеп, графигиңиздердин аябай тыгыз экенине карабай келип бергениңизге ыраазычылык билдирем. Аябай ушундай жөнөкөйлүгүңүздөн тайбаңыз. Алдыдагы долбоорлоруңуз да ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат сизге. Сизде да бир көрүүчүлөрүбүзгө айтарыңыз болсо. Силерге да ийгилик. Ошол аман болуңуздар, тынч болуңуздар, эң негизгиси оорубаңыздар. Ошол майрам, той, топурда эле жолугушуп жүрө берели. Эч качан жамандык болбосун. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Ошол силерге да ийгилик. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Айтканыңыздай эле баягы той топурлар, жакшылыктар көп болсун. Баягы кыргыздар тапкан каражатыбызды жалаң тойлорго эле сарптап жүргөн күндөрү көп болсун. Жакшылыктар көп болсун. Көрүүчүлөрүбүздү баягы акырына чейин болгондорго баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биз менен болуңуздар. Баягы адаттагыдай эле каттала элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Ошол Эмиль мырзадай сонун сиздерге кызыктуу болгон конокторду дагы да чакырып, колубуздан келишинче маектешип, жакшы маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Кайрадан ушундай жакшы күндөрдө жолугушканга чейин амандыкта туруңуздар.